Берүүздө миграция темасы боюнча маек менен улантабыз. Студиябыздын коногу Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдахматов. Куш келипсиз, Жеңиш мырза. Жеңиш мырза. Айтсаңыз, ушул Орусиянын миграциялык ырайымынан кийин да биздин жарандарыбызга, мигранттарыбызга кандай жеңилдик болмокчу эми? Бул абдан чоң жеңилдик деп эсептейм. Бул абдан чоң биз үчүн жакшы жаңылык болду. Өзгөчө ушу эмгек мигранттар үчүн. Эмнеге? Анткени ушу 70 миңден деп расмий айтылып атпайбы? Тышкы иштер министрлигинин берүүсү боюнча 70 миңден ашык эмгек мигранттардын ичинен азыр 20 миңден ашыгы ушу мунапуска кабылат, жеңилдиктерди алат. Бул абдан жакшы. Эмнеге? Анткени биздин ошо Орусияга кире албай калган, же аякта туруп кайра мамлекетине өтө албай калган мигранттарга жаңы шарт түзүлүп берилет. Алар жаңыча миграциялык тарых баракчасын ачып, жаңыча кирешет таап, өзүнүн үй бүлөсүн бакканга, мамлекетине бир салым кошконго бул чоң жол деп эсептейм. Эми кыргыз мигранттар да кандай муктаж жеңилдиктерге муктаж азыркы учурда? Эми азырда эң орчундуу маселе ушул болуп аткан. Анткени билесиздер, жакында мына бир 3 айдын тегеретеси болуп калды. Ушу Орусиянын мамлекеттик думасы тарабынан мигранттарды каттоо тууралуу мыйзам каталдашканда, мына бул эң чоң көйгөйлүү маселенин бири болгон. Бул ушу биздин мамлекет башчысы Сооронбай Шариповичтин жеке сүйлөшүүсүнүн негизинде бул мунапыс алынып атат. Бул чоң жеңиш деп эсептейм. Бул мигранттар үчүн. Мигранттарга мындан тышкары эмне керек? Укуктук жардам керек бүгүнкү күнү. Анткени эми айта берсе абдан көп, мына камсыздандыруу боюнча, пенсиялык фонд боюнча четинен чечилет деп эсептейм. Болгону мамлекеттик көз карашты түздөп, мына азыркыдай болгон жакшы нерселерди мамлекеттик деңгээлде чечип турса, мигранттарга мындан артык чоң колдоо, мен ойлойм, бул артык болот. Түшүнүгүм боюнча көйгөйлөр дагы бар экен, ошолорду чечүүгө да мындай иштер аткарылып жатабы биз тараптан мисалы? Тилекке каршы системдүү иш аткарылып атат деп, ошо өкмөт тарабынан, өкмөттүк тийиштүү мекемелер тарабынан аткарылып атат деп айтыштан алысмын. Бирок кандай болбосун, Кыргызстандын жарандары, ушу биздин кыргыз мигранттар үчүн чоң жеңилдиктер каралып берилди. Бул дагы ушу азыркы жасалып аткан иштин жыйынтыгы. Ана мен ойлойм, бул келечекте дагы багыттуу иштер болсо, мындай жеңилдиктер болот. Эң негизги башынан эле айтып келатабыз, мамлекет башчынын эрктүүлүгү, мамлекет башчынын багыттуулугу, алардын жигердүү сүйлөшүүсүнүн негизинде ушундай иштер аткарылат. Жалпы эле азыркы миграциялык абалды кандай бааласак болот? Экиге бөлүп караш керек. Биринчиден бул дүйнөлүк практикада бар, мигранттардын агымынын негизинде алардын ошо тышкы бөтөн мамлекетте алган тажрыйбасы, илимин пайдаланып өлкөлөрдү көтөргөн учурлар абдан көп. Мына Жапония алсак болот, Түштүк Кореяны алсак болот, ошол эле Америка Кошмо Штаттарын алсак болот. Себеби бул мамлекет мигранттардын курамынан чыккан мамлекет деп тааныйбыз да. Экинчи жагынан бул трагедия деп таанышыбыз керек. Анткени сыртка чыгып каза болуп келгендер бар, сыртка чыгып баягы жанын куруп ошо турмуш курайын деп жумушсуздуктун айынан кеткендер бар. Демек бул трагедия. Ар бир биздин жараныбыздын жоготконубуз, жараныбыздын кыйналганы бул мамлекет үчүн, биз үчүн чоң бир жоготкондук деп эсептейм. Негизи эле ушул кыйыр жана терс таасирлеринди айтып кетпедиңизби? Баягы чет жерде жүрүп, баягы өмүрү кыйылып ушундай болуп калып атат депчи. Негизи эле бизге ишке жарамдуу ошо Кыргызстандын жарандары да чет жакка агылып чыгып кетип атканда биз үчүн терс таасирин тийгизеби Кыргызстанга? Эми албетте, мисалы жалпы Кыргызстанда 6 миллион эл боло турган болсо, анын 1,5 миллиону, мен бир баягы бейресмий маалыматты айтып атам, 1,5 миллиону бул экономикалык активдүү же болбосо эмгекке жарамдуу жарандар. Мына ошонун көпчүлүгү азыр мына расмий 800 миңдей ашыгы сыртка чыгып кеткен. Анын 90% ушу Орусияда жүрөт. Эми биз миграцияны айтканда жалаң гана терс жагын айтпашыбыз керек. Мына чоң жетишкендиктер болуп атат. Мен айтам, мына бүгүнкү болгон маалымат, миграциялык мунапыс, бул чоң бир жетишкендик. Экинчи, сыртта жүргөн өзгөчө Орусиядагы биздин мигранттардын инвестор катары тааныла турган деңгээлге жетип калды. Алар каражат таап калышты. Мына ошолорду кайра мамлекетке тартып келүү үчүн аларга тийиштүү шарт түзүп беришибиз керек. Мына биз айтып атабыз, өкмөт ошо мигранттар, каражат тапкан мигранттарга салыктардан бошотуп фискалдык текшерүүлөрдүн алып салсын деп атабыз. Алар артынан өзүнүн мекендештерин алып келет. Бул дагы жакшы көрүнүш. Маегиңизге рахмат, убактыңызды бөлүп атайын бизге майк куруп бергениңизге. Биздин студиябыздын коногу Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдахматов болду.